Түндүк түштүк альтернативдүү жолунун 3 фазасында иш ыргагы тынымсыз жүрүүдө. Анын бир бөлүгү Нарындын эң алыскы Жумгал районунун Борбору Чаек айылын аралап өтөт. Көп жылдар бою жол азабынын түйшүгүн тарткан жергиликтүүлөр үчүн бул чоң мааниге. Албетте, бул жол бүтсө элибиздин жашоо шартына аябай эле жакшы пайда тийгизет да. Канчалык мисалы мен өзүм деле унаам бар. Тынбай эле тетиктерин которуп атабыз жолдун начарынан. Жолубуз оңолсо жакшы эле болот буюрса. Биринчиден кунага кайра тетик алгандан кутулабыз. Экинчиден элибиздин ушул жерден көптөгөн түндүк түштүк бул республикалык маанидеги жол болгондон кийин көптөгөн адамдар өтүп элибиздин соода сатыгына жакшы эле жылыштар болот деген ойдомун. 3-фазада жалпы 24 чакырым жол курулат. Учурда асфальт төшөлүп, инженердик көзөмөл тобу аркылуу тыкыр текшерилүүдө. Асфальтоукладческий работа болуп атат. Щебеночный массивде асфальтобетондуу укладка болуп атат. Биз азыр бул жакта инспектирование кылып атабыз, ширинасын, талшынасын жана температурасын текшеребиз. Баса турган температура после укладки 130-тан өйдө болуш керек да. Долбоорго Ислам өнүктүрүү банкы акча бөлгөн. Айыл аралаган жол 4 тилке менен болсо, калк жашаган аймактан тышкары жерлер 2 тилкелүү болуп, жөө адам басуучу жолдору дагы каралган. Негизги жумушту кытайлык жол курулуш компаниясы алып барууда, сапаты жагынан 1 жылга чейин кепилдик берет. Бул долбоор 2020-жылы башталды. Бул баягы оорунун себебинен, ковидтин себебинен кеч башталып калды. Ошого карабастан азыркы күндө долбоордун куруу иштери 43% бүтүп калды. Курулуштук көзөмөлдөө иштеринде биз жүрүп атабыз. Ар бир асфальт чыгаарда бүт баарынын составы бүт баары текшерилип, лабораториядан чыгып, анан келип бияка төшөлөт. 3-фаза Жумгалдын Баш Кууганды айылынан баштап Кызыл Жылдыз айылына чейин барат. Курулуш 2020-жылы башталып, 2023-кө чейин бүткөрүү мөөнөтү коюлган. Жол салууга жалпы 200дөн ашык техника иштеп жатат. Алишер Аскарбеков, Норза Былаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.